Бишкекте эл аралык медицина университетинин алдында чет өлкөлүк студенттердин массалык мушташы болду. Мушташтын видеосу Инстаграмга чыгып, кайра өчүрүлдү. Октябрь райондук милициясынан билдиришкендей, окуя кечээ түштөн кийин саат 3:30 чамасында Туңгучта болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча мушташ Пакистандын жарандарынын ортосунда чыккан. Жерине барган милиция 30дай студентти милиция бөлүмүнө кармап келип, түшүндүрүү иштеринен соң кое берилгендиги айтылды. Белгилей кетсек, эл аралык медициналык университетин 2016 жылдан бери ырчы Роза Аманова жетектеп келет. Бул менчик жогорку окуу жайы болуп саналат. Бүгүн түштөн кийин 1-май райондук сотунда Кремтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинин соту болот. Буга чейин бул ишке шек сыналып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2 жолу сотко келүүдөн баш тартып койгону үчүн сот отуруму жылып келди. Ал эми бүгүнкү сотко Атамбаев күч менен алынып келиниши ыктымал. Бирок Атамбаев күч менен алып баруу аракеттери болсо ачкачылык жарыялайм деп билдирген. Алмазбек Шаршенович башында эле соттук отурумга баштан аяк катышпайм деген. Бир дагы жолу көрсөтмө берген эмес жана бул чечимин өкүм чыкканга чейин өзгөртпөйм деп айткан. Сот Атамбаевди менсиз эле карай беришиңерди суранам деген өтүнүч келтириши керек деп жатат. Атамбаев суранбайм деп жатат дейт Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов. Анын айтымында Атамбаевдин абалы жакшы эмес, кан басымы түшүп, тамактанбаса бутка тура албачу абалда болуп калды. Эгер бийлик менин өлүмүмдү кааласа, анда ушундай жол менен ошого жетише алат. Мен тамактанбай коем деп айттырган. Атамбаев Батукаевдин ишине байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып, учурда УКМКнын тергөө абагында камакта. Ыйман фонду Түркиядан $5 миллион каражат сурады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Фонд үчүн бул сумманы Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Эрбаш менен жолуккан учурда сураган. Маалыматка караганда, каражат Ыйман фондусунун 2019-2022 жылдары Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү Түрк грантынын 2-чи траншы болуп эсептелет. Буга чейин дагы $5 миллион алышкан. Элчи Өмүралиев ал каражат 2015-2019 жылдарга деп бөлүнүп, имамдарды окутууга, алардын билим жана потенциалын көтөрүүгө, стипендияларга, инсан кейджи аттуу маалыматтык порталды түзүү сыяктуу долбоорлорго кеткен. Өмүралиев менен Али Эрбаш 10 октябрда жолугушкан. Анда Али Эрбаш элчи сураган каражат Түркиянын Тышкы иштер министрлиги менен кеңешип жана президент бекиткенден кийин чечилээрин белгилеген. Ыйман фонду 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары уюштурулуп, имамдарга колдоо көрсөтүү максатында стипендия берилип келет. Мамлекеттик ипотекалык компания 4000ден ашык батир берилгендигин билдирди. Жакында дагы Германиялык KfW банкынын линиясы аркылуу келген каражат эсебинен 10% жылдык үстөгү менен ипотекалык насыя бериле баштайт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Каражат Кыргызстанда турак жайды каржылоо жөнүндөгү өкмөттөр аралык келишимге ылайык алынган. Өкмөт мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкынан 10 миллион евро, турукташтыруу жана өнүктүрүү боюнча Евразиялык фонддон 100 миллион АКШ долларын 20 жылдык мөөнөткө жылдык үстөк 1% менен каражат алуу сүйлөшүлүп жаткандыгын маалымдайт. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы иштеп баштагандан тарта насыянын үстөк пайызы 3 эсе төмөндөгөн. Маселен, 2016 жылы 12-14%дан 10-12%га, 2017 жылы 8-10%га чейин, 2018 жылы 7-9%га чейин төмөндөгөн. Алдыда ипотекалык насыянын үстөк пайызын 6-8%га түшүрүү пландалып жатат. Жалпы жолунан мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери 4371 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылган.